Ошондой эле катуулуктун дагы бир жолдору балдарды кургалтыруу деген бар. Бул да методдордон. Кургалтыруу, бул дагы аябай давление, балдарга оор тиет. Кургалтыруу деген эмне жакшы көргөн болсо ошону тыйып коесуз. Эмнеге? Ошол анын катасын оңдош үчүн. Мына сен эгер муну кылбасаң, бул дагы сага жок дегендей. Телефонду жакшы көрөт деп айттык, ноутбуку, оюндар, өзү жакшы көргөн нерседен кургалтыруу менен дагы бул дагы катуу мамилелерге келип саналат баягы. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламда деле багыттар да бар. Мисалы балдарыңар жетиге чыкса, үйрөткүлө деген намазды. Төшөктөрдү бөлгүлө деген. Оңго келгенде намазга турбаса ургула деген. Муну ким айтып атат? Сол хадисте келген пайгамбар алейхиссалату вассалам ушул адамдардын эң ырайымдысы болгон, эң жумшагы болгон ургула деген сөзүндө келген. Ургула дегени мунун шарттарын дагы эскертип кетейин. Бул негиз болбош керек. Уруп негизги инструмент болбош керек, дайым эле уруу бербеш керек. Бул ата-энедеги айбатты сындырып салат. Кечкер уруу берсе, ал урганында тоотпой калат. Мисалы кээ бир практикаларда үйлөрдө бар экен, ата-энеси өмүрүндө бир эле жолу урган болушу мүмкүн. Бир эле жолу. Болду, ошол айбаты сакталып, ата-энеси бир эле сөз айтса түшүнөт баласы. Же ошондой абалда коркот, сезгенет. Ал болгону бир урган. Же кээ бир ата-энелер вообще урган эмес. Ошондой. Ал эми жанагынтип денеси сынып кала тургандай, Аллах сактасын, майып кылып сала тургандай, больницага барып кала тургандай, ошонун артынан барып катуу жаракат ала тургандай ургандар. Бул баягы өч алып, контролдон кетип ургандар, бул мамиле бузулат. Ортодо мамиле бузулат. Аны ырайым көз менен эмес, өч алуу менен балдар аны көрөт дагы, Аллах сактасын. Бул алыстагандан алыста баштайт. Ошо урганда да ата-эне дайыма балага бул сезим кетет. Куранда айтканда, эгерде силердин жүрөгүңөрдө оңдоо болсо, Алла Таала оңдоп берет. Жүрөгүңөрдө жакшылык болсо, жакшылык берет. Ошо урганда да, тыйганда да, кургалтырганда, жазалап атканда да үйдөн бала сезе билиш керек. Жүрөгүңүздө атам, энем мага ырайым төгүп, жакшылык каалап уруп атат депчи. Аны дагы сиз эскертиш керек. Ай балам, мен сага жакшылык каалап атам. Бул нерсе мен рахат албайм. Неме кылганыман урган жерим жок деп ушул балага сездире билиш керек. Ошонун бактысына, жакшылыгына. Эгер контролдон тайып, оозунан чыккан сөзүнө ээ болбой, муундар калчылдап, жанагынтип ажылдап, Аллах сактасын, өзүн ата-энеси контролдон тайып кетип, колунан не келсе чаап ургандар болсо, Кудай сактасын, анда өзүнө келиш керек. Мындай тарбия болбойт. Урганда ошол мээрим көз менен, ырайым көз менен өзүн контролдоп туруп, ошондо балага таасир берет. Эске албаса, анда Аллах сактасын, уруу пайда бербей эле зыян берип, ортодо алакалар бар козулуп, балдар өз жолуна кетип, пайда алып келбей эле зыян алып